Сирияда ок жаңылган Өзбек улутундагы түрк жараны Мутлу Махмуд Түркиядан Ош облусуна учуп келип шериги менен кошо колго түшкөн. Алар Оштун аба бекетинен дароо эле Жалал-Абад шаарын көздөй бет алышкан. Мутлу Махмудтун айтымында алар Ошко социалдык тармакта таанышып, сүйлөшүп жүргөн кызын алып кетүүгө келген. Атайын кызмат анын Кыргызстандын жараны менен каталышып жүргөнүнө эбак байкоо салып, азгыруу болуп жатканын аныктаган. Кыргызстан ничего, там жениться конкретно трудно. Я через интернет сообщался с девушками. Жалал-Абад облустук милиция кызматкерлери нике кыйып жаткан маалда кирип, үйлөнүү жөрөлгөсүнө катышып жаткандардын баарын кылтак элеген. А дегенде Мутлу баарын танганы менен кийинчерээк мойнуна алган. Мы зашли тур Сирии, Дамаске. Я бил. Биз Сирияга түрк тобу болуп барганбыз. Бизге ар бирибизге $1000 төлөп берүүнү убадалаган. Бирок 20 күн өткөндөн кийин акчаларды алган жокпуз. Бутума ук тийип жарадар болгондон кийин аймактан чыгып кеттим. Жол кире деп $150 берди. Мени Сирия тууралуу сүйлөшкөн кызым менен кат алышканым үчүн кармашты. Мутлунун шериги Сайфудин Абдулла Чечен Республикасынан, алдагы Түркиянын жараны. Айтымында ал Мутлу менен чала тааныш. Бирок аны Кыргызстанга коштоп келип, нике кыюу малында жигитке күйөө жолдош болуун чечиптир. Жашы 50-гө келген Сайфудин Абдулла Чеченянын аскер таласында далай согушту баштан кечирген. Адамдарды азгырмак түгүл Сирияда такыр болгон эмесмин деп актанууда. И попросил меня сопроводить его сюда, в Киргизстан. Мутлу мени Кыргызстанга аны менен кошо барып нике кыюуга катышып бер деп суранды. Ал жол кире чыгымдарынын баардыгын төлөй турганын айтты. Мен макул болгом. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандары өзбектектүү 2 айымда колго түшкөн. Аларга адамдарды массалык түрдө азгырды деген айып тагылып жатат. Милициянын айтымында убактылуу кармоочу жайда отурган маалында дагы бул 2 аял абактагыларды кошо азгырууга аракет кылган. В отношении их мы стараемся проводить непосредственно персонально. Алардын ар бирине биз менен кошо дин өкүлдөрү келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылып жатабыз. Алар менен кошо абакта отургандарга да түшүндүрүп чыктык. Келечек биздин колубузда. Экстремизм менен террорчулукка жол жок. Бул ураандын алдында президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен ички иштер министри Мелис Турганбаев Баткен, Жалал-Абад жана Ош облусунда жергиликтүү элдин катышуусу менен форум өткөрүүдө. 3 аймактын тургундарына Сириядагы абал жана балдар арасындагы кылмыштуулук боюнча видео тасмалар көрсөтүлдү. Түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн өз өлкөсүнө жарым-жан болуп кайтып келдим. Мелис Турганбаев белгилегендей, экстремизмге каршы туруунун мыкты куралы түшүндүрүү иштерин колго алуу. Бул максатта ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен, имамдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, мектептин жана коомдун ордуучунду. По Чуйской области мы проводили первый форум. Биз азыр резолюция кабыл алдык. Маселенин түйүнүн дагы тереңирээк чечкенге кадам таштадык. Менин пикиримде жакында жакшы жыйынтыктар болот. Маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Сирияга жихадка Баткен облусунан 44, Жалал-Абадтан 81, ал эми Ош облусунан 283 адам кеткен. Азгырылып кетип жаткандардын көбү 25 жашка чейинки эркектер менен кыз келиндер. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.